Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Владимир Путин: бизге жөн эле эмгек мигранттар эмес, телебизди, салтыбызды билген адамдар керек. Орусиянын президенти Владимир Путин эмгек миграциясынын жетишсиздиги Орус экономикасына терс таасирин тийгизерин айтып, улуттуу миграциялык саясаттын жоктугу менен күрөшүүгө убада берди. Бул тууралуу ал Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумдун пленардык жыйынында билдирди. Анын айтымында өкмөткө бул жааттагы көйгөйлөрдү чечүү тапшырылды. Орусияда миграциялык саясат туура түзүлө элек. Өлкөдө жаңы келгендер менен көйгөй жок деп айтууга болбойт. Бизге жөн эле эмгек мигранттар эмес, белгилүү бир квалификациядагы, даярдыгы бар, тилибизди, салтыбызды билген адамдар керек, деди Путин. Орусияда миграция тармагындагы көйгөйлөр 22 мартта Москвада 145 адам набыт кетип, 550дөн ашуун жарат алган теракттан кийин активдүү талкуулана баштады. Булак Супер Кежи. Сауд Аравиясы ажылык учурунда саясий урандарды айтууга тыюу салды. Ажылык кандайдыр бир саясий уран үчүн эмес, ибадат үчүн. Бул тууралуу Сауд Аравиянын ажылык жана умра иштери боюнча министри Тафрих Ал-Рабия ажылык учурунда саясий жана диний урандарга байланыштуу эрежелер тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Министрдин айтымында мурунку жылдары зыяратчылар бул эрежелерди сакташкан. Падышалыктын жетекчилиги ажылык чындап берилгендиктен, бейпилдиктин жана руханияттын эң жогорку деңгээлин камтышы үчүн аракет кылууда, деди ал. Сауд Аравиянын жогорку соту быйылкы жылык 14-июнда башталып, Курман айт 2 күндөн кийин белгилене турганын билдирди. Быйыл Меккеге ажылыкка 1 миллион 200 миң мусулман барды. Булак Супер Кежи. Медиктерге кол көтөргөндөрдү 8 жылга чейин кесүү каралууда. Мыйзам долбоору документте медицина кызматкерлери иш учурунда бейтаптардан же алардын туугандарынан зомбулук көргөн учурлар көбөйүп кеткени белгиленген. Медиктерге кол көтөргөндөргө жазаны күчөтүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун депутаттар тобу демилгелеп, ал жогорку Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жарыяланды. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде медицина кызматкерлери милдетин аткарып жатканда бейтаптардан же алардын туугандарынан зомбулук көргөн учурлар көбөйүп кеткени жазылган. Ал эми учурдагы мыйзамдар боюнча ак халатчандар жетиштүү деңгээлде коргоого алынбаганы белгиленген. Мындан улам медиктерди коргоо максатында бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөр сунушталды. Мисалы, кылмыш жаза кодексине төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Медиктерге милдеттин аткаруу учурунда ишине тоскоолдук кылып, ден соолугуна жеңил залал келтирсе, олуттуу эмес материалдык, мүлүктүк зыян кылса, кол көтөргөндөр 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына чегилип, же 20-50 миң сом айыпка жыгылат. Кол узундар күч колдонуп, медицина кызматкерлеринин ден соолугуна анча оор эмес же оор залал келтирсе, ири зыянга учуратса 50-100 миң сом төлөмдөр болот, же 1 жылдан 3 жылга чейин эркиндигинен ажырайт. Акалчанын ден соолугуна өзгөчө оор залал келтирип, өтө ири материалдык зыян келтиргендерди 3-5 жылга чейин кесүү каралган.
Бейтаптын ден соолугуна өзгөчө оор залал келтиргендер 5-8 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Мындан тышкары укук бузуулар жөнүндө кодекске медиктин ишине кийлигишүү, сөөгүү, мазактоо жана кемсинтүү, анын ичинде ЖМК аркылуу алардын ишине тоскоолдук кылгандарга 10 000 сом айып салуу киргизилүүдө. Ошондой эле саламаттык сактоо уюмдары медиктерди коргоого багытталган иштерди коргонуу каражаттары, техникалык жактан камсыздоо, күзөтчү коюу, укук коргоо органдары менен кызматташуу жана башка жүргүзүүгө милдеттендирилген. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде ак халатчандарга кол көтөрүлсө, медик эле зыян тартпастан ал дарылап жаткан бейтаптардын сакайышына да зыян тийиши ыктымалдыгы белгиленген. Эске салсак, буга чейин да буга үндөш мыйзам долбоорун эл өкүлдөрү Мирлан Самый-Кожо, Жылдыз Садырбаева, Акылбек Түмөнбаев, Жанар Акаев жана Нилуфар Алимжанова демилгелеген. Медиктерди келекелеп, аларга кол көтөргөндөрдү 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталган. Ал эми жогоруда сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун булардан башка парламентарийлер алып чыккан. Депутат Акаев март айында медицина кызматкерлерине кол көтөргөн соңку окуяларды эске салып, 2023 жылы ар кандай себеп менен 2125 ак халатчан кызматын тапшырганын айткан. Булак Назар Ньюс KG. Словакия премьери Украинанын Россияга соккурууга уруксат алганы боюнча үн катты. Кээ бир өлкөлөрдүн Киевке Россиянын аймагына батыштын куралдары менен соккурууга уруксат бергени алардын жаңжалды курчутуу ниетин көрсөтүп турат. Бирок Словакия мындай аскердик авантюраларга аскырылбайт. Бул тууралуу премьер-министр Роберт Фицонун айтымына таянып РИА Новости жазды. Батыш өлкөлөрүнүн Украинага Россиянын аймагындагы буталарга чабуул жасоо үчүн куралын колдонууга макулдук бергени алардын тынчтыкты эмес Россия менен тирешүүнү күчөтүүнү каалап жатканынан кабар берет. Словакиянын премьер-министри катары мен өлкөнү мындай аскердик авантюраларга аралаштырбайм деген Фицо. Ал Европарламентке согушту уланткан эмес, тынчтык демилгелерин колдой турган депутаттарды шайлоо керектигин белгилеген. Шаршембиде Россия президенти Владимир Путин Санкт-Петербургда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда Украинага алыс аралыкка атуучу курал-жарактарды бергендерге Москва тиешелүү жооп кайтараларын билдирген. Мамлекет башчысы Россия Киевде ракета менен камсыздаган мамлекеттердин сезимтал объектилерине соккурууга мүмкүн болгон аймактарга курал-жарак жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карай турганын кошумчалаган. Акыркы убактарда Киевке бир нече батыш өлкөсү курал менен Россияга соккурууга уруксат берди. Атап айтканда АКШ Украинага берилген курал менен Харьков облусуна чектеш Россиянын аймагындагы буталарга соккурууга макул болгон. Ошол эле учурда Вашингтон Атакмс ракеталары жана башка алыс аралыкка атуучу курал менен Украинанын чек арасынан тышкары жакка соккурууга салган тыюусун күчүндө калтырды. Булак Спутник KG. Ысык көлдө бир нече пансионат жабылды. Ысык көлдө экологиялык талаптарга жооп бербеген пансионаттардын ишмердүүлүгү токтотулганын президенттин Ысык көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, мониторингдин жүрүшүндө көлдүн экосистемасына түздөн түз коркунуч келтирген олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган. Ишмердүүлүгү токтотулган пансионаттар: Дальний Кордон пансионаты, Семеновка айылы, Смена пансионаты, Корумда айылы, Белек пансионаты, Бостер айылы, Золотопейский пансионаты, Бостер айылы, Зуморье Сити пансионаты, Бостер айылы, Асылташ пансионаты, Бостер айылы, Ойкеремет пансионаты, Кошкөл айылы, Золотой Требас пансионаты, Кошкөл айылы, Улан балдардын ден соолукту чыңдоо борбору, Торайгыр айылы, Кооператор пансионаты, Чоктал айылы, Чолпон ата эс алуу үйү, Чолпон ата шаары, Чалжанов конок үйү, Бактуу Дөлөнөт айылы. Кошумчалагандай аталган пансионаттар тарабынан экологиялык нормаларды бузган жагдайлар оңдолсо, Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясы туристтик сезонго даярдыгын көрсөткөн паспорт берет. Булак Назар Ньюс KG.